Борбордо жаңы төрөт үйү салынат. Номур 1 төрөт үйүнүн аймагына салына турган жаңы имараттын учурда арматуралары токулу башталып, андан кийинки жумуштар этап-этабы менен улантылат. Жер төлөөсү менен жалпы 5 кабат болуп курула турган жаңы имарат заман талабына ылайык болгон бардык шарттар менен камсыздалып, колдонууга жылдын соңунда берүү пландалган. Азыр арматура токулуп атат, ленточный фундамент. Бир жумадан бетон алайындап атабыз. Бир айдан ашканы нолдон чыгабыз. Андан кийин көп жумуштар кошулат. Кийинки этапта кирпичный кладка, электричество, сантехника, шубак жумуштар болот, параллельно жумуштар келет. Биздики проектте параллельно болот. Бул бир жакшы жери, биз проектти толук күтө турган болсок, стройка башталбай турат эле азыр. Азыр бизде определенный немебиз бар, ошол проект менен иштеп келатабыз. Курулуштун долбоорунда эне жана балага керектүү болгон заманбап үлгүдөгү бардык бөлүмдөр каралган. Имараттын жер төлөөсүндө лаборатория, стерилизациялоо бөлүмү, кийим чечүүчү жай, атайын дары-дармек, тамак-аш сактаган кампа жайгаштырылса, 1 кабатында кабыл алуу чоңдор үчүн жандандыруу бөлүмү каралган. Экинчиде төрөт блогу, 3 кабатта төрөт операциядан кийинки аялдар жата турган бөлүм болсо, андан кийинки кабат жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн каралган. Мурунку биздин төрөт үйүбүз деген 36-жылкы бул 85 койкалуу болчу, а жаңы төрөт үйүбүз болсо 150-160 койкалык деп азыркы мезгилде ошондой болуп турат. Анан бул төрөт үйүндө бизге жетишпеген кемчилдик болгондордун мурунку азыр иштеп аткан төрөт үйүбүздө кемчиликтерин баарын бул жаңы салынып аткан төрөт үйүндө бардык шарттар ушул аялдар, эне жана бала үчүн бүт шарттар түзүлөт деп камсыз кылабыз деп ошону аракет кылып атабыз. Ошол баарыбыз тең кубанып турабыз. Номур 1 төрөт үйүндө жылына 6000ге жакын ымыркай төрөлсө, жаңы төрөт үйүнүн ишке кириши менен жылына мындан 2 эсе көбүрөөк төрөт кабыл алууга мүмкүнчүлүк болоорун айтат. Дары-дармектер буга чейин борбордун ар кайсы жериндеги кампаларда сакталып келсе, Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы эми бир жерде сактоону көздөдө. Учурда кампаны оңдоп түзөөдөн өткөрүү жумуштары дээрлик жыйынтыкталып, иш жууп тазалоо этабына жеткен. Мекеменин билдирүүсүнө ылайык имарат колдонууга берилгенден кийин дарылар эл аралык стандарттарга ылайык сакталып, керектүү жабдуулар шарттар менен камсыздалат. Кампа жайгашкан аймак кенен болгондуктан анда кызматкерлердин да кеңсеси орун алат. Бул жерде атайын дары-дармектер үчүн кампа болгон үчүн эң биринчиден дарыларды сактоого абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турат. Экинчиден бул болсо бюджетке да экономия болот. Анткени азыр шаарда көп складтарды биз аренда алып атабыз. Бул келечекте бүт дарыларды бияктан сактап, анан биздин ошо республикадагы 300гө жакын больницалар үчүн дарылардын бардыгын, дары-дармектерди ушул жерден алып барып берип таратканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бишкек шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасынын хирургиялык бөлүмү салынууда. Өзүңүздөр көрүп тургандай, учурда бул жерде жумуштун 60-70% жыйынтыкталып, колдонууга жылдын соңунда берүү пландалып жатыптыр. Бул жаңы имарат 4 кабаттан туруп, жалпы 212 орунга ылайыкташкан. 3-чү детский больница 22-жылы 31 августта капсула салынган. Буюрса, могу жумуш 70%ке бүтүп калды. Азыр отделочный работалар жүрүп атат. Сырткы территория, озелениялар бүт бар, асфальт бүт бар, заманбап курулат буюрса. Курулушу жүрүп жаткан балдар хирургия бөлүмү эл аралык стандарттарга ылайык салынып, анда бир бөлмөгө 2ден бала жаткыруу каралган. Бейтапканада хирургияга керектелүүчү жабдыктар, хирургияга керек эмес жабдыктар, аппараттар, ошондой эле керебет, мебель сыяктуу буюм тайымдар жайгаштырылат. Бул хирургический корпуста травматология бөлүмү, сынык жаракаттар бөлүмү, сынык жаракаттарды кабыл алуу бөлүмү, реанимация бөлүмү, жандандыруу бөлүмү, торакальная хирургия, проктология, биринчи хирургия, гнойная хирургия, урология, нейрохирургия деген 12-13 бөлүмдөн турган чоң имарат болуп курулат, Кудай буйрса. Шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын сынык жаракат бөлүмү 35 бейтапты гана кабыл алууга мүмкүнчүлүгү болсо, учурда 60 бала дарыланып жатканын айтат. Ооруканага региондордон кайрылгандар да көп болгондуктан жаңы имараттын ачылганы бир топ жеңил болоорун кошумчалады. Мындан сырткары эне баланы коргоо улуттук борборунда жана улуттук хирургия борбору, травматология борборлорунда да курулуш иштери жүрүп, капиталдык оңдоп түзөө болуп жатканын саламаттык сактоо тармагы маалымдады.
Акылай Маратова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.